тариф көтөрүлүшү каралып жатпайбы? Ошого көз карашыңыз кандай? Ага көз карашым деле эми ал айтып атпайбы эми колунда жокторго арзандат ал, колундагыларга кымбаттат ал деп. Ошонусу туура эле го дейм да. Жаман да эмнеге жакшы болмок көтөрүлсө. И так кымбат болуп атпайбы Кыргызстанда, бизде арзан болуш керек. Президентибиз башында шайланам деп жүргөн мезгилде төмөндөтөм деген болчу. Ал эми көтөрүп атат. Бул эмне? Айлык акыбыз ошол эле бойдон калды. Продуктуну көрүп атасыңар, 1 литр суу май канча болуп атат. Мен түшүнбөй калдым. Элдин жашоосу кайда барат? Муну мененчи. Ошол карындашым, башка эче айта албайм. Мен өзүм бюджеттик мекемеде иштейм. Айлык акымды билесиңер, бюджеттик мекемеде. Ошону менен свет менен тамак ашты билбейм. Кантип жашайбызбы ошол? Рахмат. Эч кандай көтөрбөш керек. Электр энергиясы бизде арзан болуш керек. Өзүбүздө суубуз мол болсо, эмне үчүн көтөрөт? Биз каршыбыз. Көтөрүлгөндө жакшы эле деп ойлойсуң, бирок эл ошону көтөрө алабы? Элге кыйын болуп атат. Ал жаңылыктардычы? Саясатты опшум жок мында. Компромисс да. Айласы жок кылып атат да. Мурда президенттерине айласы жок деп турмушка түртүп атпайбы? Суу, электр энергиянын элге кызмат кылыш керек да, суу. Вот если электр энергияны жакшы эсептеген экономисттер болгондо, мен ойлойт элем ушул электр энергия население үчүн бесплатно болсо туп-туура болмок. Калган экспортировать эткен, тияк бияка саткан суулар менен электр энергиялар алардын расходторун 100% жаппак. Мен ошондой эсептейм. Кымбаттаган оор эле да. Туурабы? Навар арзандайт деп эле жазында. Ошол? Оор эле. Элге не хватало, чтобы электричество тоже подняли. И так уже жизнь тяжелая. Биринчиден карапайым элди ойлошсо болмок. Карапайым эл пенсия кичинекей, зарплата бюджетниктерди кичинекей. Энен байларга кол ал эми бир тыйын болуп саналбайт. Карапайым эле кыйналып калып атпайбы?